Мындан ары Борбор калабызда жол эрежелерин бузуу фактылары заманбап автоураган аттуу аппараттык комплекстин жардамы менен катталат. Ал Орусиядан алынып келинип, патрулдук милициянын атайын унаасынын ичине орнотулду. Бул жакта болсо эки аппарат турат. Эки болсо, бирөөсү болсо мисалы обзорный дегенибиз, бул чоң кылып көрсөтө турган камерасы, экинчиси болсо распознавающий деп коебуз. Буякта номерлерин өзү автоматтык түрдө көрсөтө турат. Бул мисалы биз кыйналып мунун номерин жазып аракет кылбайбыз. Бул аппарат өзү эле машинанын мамлекеттик үлгүсүн автоматтык түрдө өзү жазып, өзү орусча айтканда сохранять этип турат дегендей да. Кыргызстанда азырынча жалгыз аппараттык комплекс жол эрежелерин бузуу фактыларынын баарын каттайт. Бирок азыркы тапта туура эмес жерлерге коюлган автоунаалар менен иштөөгө басым жасалууда. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул жерде токтоого болбойт деген жол белги турат, бирок ошого карабастан бир топ автоунаалар токтоп турат. Мына биз жогоруда сөз кылган аппарат азыркы тапта патрулдук милициянын машинасында, ал бул жерде мыйзамсыз токтоп турган автоунаалардын мамлекеттик номерин сактап калды. Заманбап жабдуу камералардан жана монитордон турат. Анда берегидей убакыт, көчөлөрдүн кесилиши, жол эрежесин бузган автоунаанын мамлекеттик номери көрсөтүлүп, аппараттын эс тутумуна сакталат. Бул аппараттын түзүлүшү турган машинаны турган бойдон тартат. Мисалы бул жерде кесип коюп же жок кылып коюп деген жок. Бул нарушение кылды, полный компьютерга запись болот, түшүрүлөт бул. Туган билиш деген жок буякта. Жолдо жүрүү эрежелерин бузган фактыларды каттаган аппараттагы маалыматтар болсо, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө борборуна келип түшөт. Мисалы келсеңиз, мен жерден көргөзүп берем монитордон. Мынакей знак автоунаа биринчи знакты тартат. Токтоого бөгөт коюлган жерге. Машина унааларды жай кетип баратып, автоунаалардын оң жакта тарапта токтогон жерлерде номерлерин комплекс тартып алат. Ушул эле жерде түз эле комплекстин маалыматтары биздин серверге түшөт. Унаанын биякта көргөзүлүп өтөт, канчанчы берене менен биякта бусканын. Андан мындан тышкары биякта айыбы көргөзүлөт. Беренеге жараша. Мындан тышкары биздин автоунаанын ээсинин маалыматтары чыгат. Бул борбордун кызматкерлери мындай маалыматтарды топтоп, жол эрежесин бузган автоунаалардын ээси жашаган дарекке почта аркылуу билдирүү жиберишет. Эскерте кетсек, жаңы аппараттык комплекс бир күндүн ичинде эле токтоого тыюу салынган жерде турган 122 автоунааны каттады. Эми алардын ээлери 1000 сом өлчөмүндөгү айып пул төлөшөт. Анара Бишекеева, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.